Assalamu alaikum, hurmatli ko'ruvchilar, qattoluvchilar. Bayaman Batır bozorida biz haftanın cuma günü bo'lib kirib kelgan Ramazon oyingizlar qut bo'lsin, prezident tartib ko'rgizamiz. Kanalga qattolingizlar. Sizlerге арналган бул жарнамабыз хам кирпич куюучу аппарат жөнүндө болот. Мына азыр аябай сезон. Ушундай буюмдарды да сатып алып, иштеп, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди жүргүзсөңүздөр болот. Мына ушу каршыңыздарда турган хам кирпич куюучу техника. Bir күндө жакшы иштесе 10 саатта 6000-7000 кирпичти куюп жүргөн экен. Жакшы иштейт, эч канча иштеген эмес. Эсинин сатылышынын себеби башка бизнестери баштап, буну иштеткен азыр кол тийбейт. Жөн гана туруп чирip кетпесин деп сатууга коюлду. Мына бүт бардык шаймандары бар. Сатылышынын себеби ушунда. Эч кандай банкрот болгон эмес. Аябай жакшы киреше көргөн, киреше тапкан. Баасы 200 000 сом кеми бар. Ап арзан. Биздин Дарек Кадамжай району Орозбеков айыл аймагы. Төмөндөгү номерлерге чалыңыздар, алыңыздар, иштеңиздер, байыңыздар, бизнес жүргүзүңүздөр. Ошондой эле өзүңүздөрдүн жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарыга чыгарып берсеңиздер болот. Билбегендер үчүн Баяман Батыр базары Кадамжай районунда. Мына Кадамжайга келесиздер. Мынабу жөн эле Коргондогу чөп экен. Мына 773 мен 070703 номерине чалып өтө көп мына чөптөр. Мына бул жакта дагы көп. Толтура. Мына бул жакта дагы бар. Паянын преси бар экен. Мына телефон номеруна чала бересиздер. 77 менен. Жо, биз реклама кылабыз. Балар канча муну? Тарта берелиби? Канча? 77 менен 700035 номери. Бул бачка экен, а? 260 сом экен. Bir uçtuğu mına 260 son. O çöpçe. Nomer yazıp koyup mına. Hasan Gol deyip şimdi 06 69 35 nomer eken. Samanlar sizdeki mi? Saman tak. Selamünaleyküm. Kança çöptür samanlar? Bilmedinizler pullarını ha? Kança balık at? Çöptür. Akçasını aytın akçasını. Aynen aynen basın bilgenler var mı aytmanızlar? Çöp. 200 lira bu. Ne? Bedeken 300 lira. Bede 300. Bede 300 lira. Ya arda çöp var 200 lira. Ana. Sen var ona nasıl maşallah var. Çok da bugün kızıkta el adamlar gelip kalıptır. Aran öyle cevap aldık o. Videonu görgünde kaçıp. Neyle mi? Недовольный боловерсе шуту адамдар сода кандай жүрүшөт. 250 сомдон 300 сомго чейин экен да. О, паяларды тартайын десем, мегалары жок көрсө да мен качып кетем ушундай. Урматтуу катталуучулар, сиздерге сонун бир жарнаманы жарыялап кетебиз. Муну үйдү көрдүңүздөр. Бул жагы 18ге мындайча 15 болуп түшкөн. 18-15. Үй аябай чоң. Ошондуктан мен бат сүйлөп аз көргөзүп кетишим керек. Мына пескоблок урулган 25 сотик жер. Баткен облусу Кадамжай району Актурпак айыл аймагы Жаш Тилек айылы Масалиев көчөсү 39-үй. Мына ушул үй сатылат экен. Урматтуу туугандар. Шашпай бир аз көрүңүздөр, угуңуздар басына айтасың. Пескоблок сонун болуп урулган, бул жери гараж болгон, бетондордун дагы асты 1 метр чукуланып туруп, 4 катар арматура коюлуп, токулуп, андан кийин куюлган экен. Бүт аква терезелер коюлган, 2 кабат үй, экинчи кабаты дагы бүт элек, бир аз иштери калган. Ал үй асты 6 комнат, үстү 5 комнат, ошондо 11 бөлмөлүү үй болуп калат экен. Мына Масалиев 39. Бул үйдө бүгүнкү күндө эч ким жашабайт. Ошондой болсо дагы
бүт барлық шарттары менен бүткөн мына душ. Караңыздар, эми мен темир эшик коюлган. Көрдүңүздөр, басыны сөз арасында айтып кетемин. 6,5 миллион сом кеми бар. Жүрүңүздөр, буту чечейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үйдүн ичини көрүңүздөр, өтө сонун болуп бүткөн. Андан кийин бул жагына кириңиздер. Мына бул жагда кухнясы. Түтүн чыга турган тешикчени калтырылган. Сөзүмө таппай калган. Бул бөлмө дагы бүткөн. Андан кийин бул жак конок тосуучу бөлмө экен. Мына караңыздар. Үй аябай чоң да, ошого рекламам дагы бир аз узарып кетиши мүмкүн. Ошондой болсо да көрүп коесуздар. 6,5 миллион сом кеми бар. Мына толук видеосу Şu Kadamca Media YouTube kanalından көрөсүздөр. Төмөндөгү телефон номерлерге чалсаңыздар, сиздерге толук видеонун ссылкасын жөнөтөт. 6,5 миллион сом кеми бар. Суудун боюнда үй бардыгы бүткөн, эң жакшы эшик терезелер коюлган. 2 кабат үй. Менимче 6,5 миллионго татыктуу эле деп ойлоймун. Эми бир аз кемитип беришим мүмкүн. Мына бак 25 сотик жери менен бүт бардыгы эгилген мына баккач. Кыскасы көрдүңүздөр. Төмөндөгү номерге чалып кайрылып алсаңыздар болот.